Биз кыргыз-тажик чек арасында жабыркагандар темасын улайбыз. Бул жолку карманыбыз дал ошол чек арада орун алган жаңжалда талада 2 баласын жанына алып, бейкапар уй кайтарып жаткан. Капыстан келген ок анын буттары менен көзүнө доо кетирип, бүгүн минтип аны керебетке байлап койду. Карманыбыз Чыңгыз Каработоев ошол каргашалуу күндү эстеди. Мен өзү 2 ул менен мал баккан чыктым эле орозо күнү. Абетке чейин жүрүп, дем алып, абайден кичине мал багып коеюн деп 2 өгүзүм бар эди, ошону багам деп 2 уулумду чыктым эле да. Далага чыгып, анан 1-2 саат багып, анан саат 4-5 чамасы да багып бүтүп, аркандап койдум эле, бир жерге аркандап, 2 уулум, бир уулум үйгө кетти, бир уулум укам үйүнө кетти, Кулундуга. Анан кичине бир коңшу менен сүйлөшүп калып, 5 мүнөт сүйлөшүп, эмди жөнөсөм, ошол минометтин октору алеги менен үндөрү чыгып атат, жатты да баягы парс болушат. Анан үйүм, өзүмдүн үйүм бир 500 метр наракта турат. Шакырап жөнөп, мындай кылсам алдыма түштү биттасы. Кичине эле түштү, ошо осколкасы түшөт да. Кайка качайын деп, ушундай эме кылайын, аркага бассам, арка бутум ортосуна тийди да. Билбейм, анан осколка тийди, кандай тийди, ошол бутум оюлуп калды да. Анан телефонду, телефон колумда да, үкөмө чалдым, мен ушундай чалдым, жана болот, баса албай калдым десем, бирдекелерди түшүнбөй калдым. Анан бир коңшум келип калды. Көтөрүп жөнөдү, мен айттым, баса албаймын, укам чакырың десем, бул укам чалып калды, кенжетай укам. Каякта истедим, мен ошол арыктын боюнда жатам, бутум болбой калды десем. Бирок машиналар өтүп атат алдымдан зыңгырлап, баягыда боларам бүткөн баягы. Эл толо качып атат да, жок, өйдө качып атат, жайлоого карап, тоо жака. Анан укам, кенжетай укам келип калды эле. Неме кылды. Бир машина өтүп калып, ошо машинага салып, Кулундуга алып барды. Кулундудан анан ошо жогоракка жайлоого бир Кулунду аэропорт деген жер бар, мазардын жанында, ошол жерде биринчи жардам көрсөтөбүз деп барса, капельницалар жок экен. Кайтып жездем, мен ташап коюп, кайтып келип, поликлиникага Кулундуга ошо капельницаны мындайлар алып, бир медсестраны таап, хирург билди, ким эди онор. Биринчи жардам берди да. Анан ошону институцияга алып кетти. Жездем апарып, институцияга алып барды да. Ошо институцияда кечкурунда алып барып, эртеси күнү Бишкекке бияка жөнөттү ошол. Ошол учурда бутум болбой калды деп айтып атасыз, анан көзүңүз тууралуу эч нерсени сезе албадыңызбы? Ал убакта кандай болду? Көзүм кан акканын билип турам, бирок оорубады вообще. Бутум бирок оорубат да, көзүмө вообще көңүл бурбаппын да. Бирок тамчылап кандар агып атты көзүмдөн. Бирок бутум, основной бутум оорубат да ошол убакта. Ошондой. Ошол азыр врачтар карап атат, Кудайга шүкүр, Бишкекте жакшы карап атат баласы, Алла разы болсун. Бардыгы жайда. Канча адам болсо ошончо тагдыр болот дегендей, кечээ эле айлананы көрүп турган карманыбыз бүгүн тагдырдын сыноосуна кабылып, көзүнө операция жасатуунун алдында турганын айтат. Врачтар келип, биринчи очередь көзүңдү неме кылыш керек деп, баягыдай, айлыктырыш керек деп неме кылат, бирок бутты неме кылат, карап атат. Азыр бутум бир 2-3 этап менен жакшы болуп кетет дейт. 2-3 этапы кандай билбейм. Ошо 2-3 этапта менен жакшы болуп кетет деп атат. Көзүмдү бирок биринчи очередь неме кылыш керек деп атат, баягы чет мамлекетке апарыш керек деп атат. Турцияга, Россияга дейт, баягы. Беттонун эмеси жок экен да, баягыдай. Операция кылганга возможность жок экен Кыргызстанда. Ошо биринчи очередь ошо көзгө алып барыш керек деп атат. Эми азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат, билбейм качан алып барат. Ошол. Азыр ошондо көзүңүз таптакыр көрбөй калды да бирөөсү, э? Оң көзүм көрбөйт да. Мындай неме кылсам жарык көрөт, адам көрбөйт да, мындай. Ак жарык болот да, мындай кылсам. Ошого азыр сүйлөшүп атат, бут айлык биринчи көздү апарыш керек деп атат да. Ошо көзгө билбейм, эртең
мамлекеттен жардам беребиз деп жатат, эми көрөбүз да. Бутуңуз азыр гипсте? Ооба, гипсте, ооба. Бутум жакшы болуп атат, Кудайга шүкүр. Кичине секин. Ошол. Ошол учурда чек арада чачатак болуп атканын интернет аркылуу эле билдим деп айтаттыңыз эле го? Биз жака атат деп, биз жакта атыш болот деген ой деле жок эди. Биз кандайбы жашоодо жашап атат элек. Тынч заманда. Чыңгыз Каработоевдин окуя жөнүндө дагы да кененирээк суроого аракет кылганыбызда, ал узак убакыт сүйлөө ага кыйынчылык жаратарын айтты. Мындан улам андан ары биз анын иниси менен сүйлөштүк. Негизи мен ошол учурда, атыш учурда мен көчөдө болчумун. Ошондо үчүн баягы болду. Атуу башталып кетти биздечи. Минометтер атылып катуу үн чыкты. 5-6 жол сразу атылды да. Анан мен ошол учурда сразу үйгө качтым. Бул маалымат боюнча биз Баткенде болуп атат деп уктук, бирок биздин айылда болот деп үмүттөгөн да жокпуз, ой деле жок, өзүбүздүн тиричилигибизди эле кылып жүргөнбүз ошол учурдачы. Анан үйгө барсам, энемдер өзүнүн балдарын, неберелерин подвалга түшүрүп, келиндерин подвалга түшүрүп атат экен. Анан мен карасам, абаң жок дейт. Анан абама чалсам, ал дагы мен болбой атам, бат кел деди, тез кел деди алдыма. Алдыма кел, мен бой атам. Деди, каяктасыз десем, ошол больницанын үстүдөмүн. Биз жакта больница бар да, инфекционный, ошонун үстүдөмүн деди. Сразу чуркап бардым алдына. Барсам, буттары кан, көзүнөн кан агып атат. Буттары эмне кылсак тура албайт. Анан эмне кылышын билбей карасам, бир байке келип калды машинасы менен, портер менен келип, аны токтоттум, ал да токтоду дагы. Мен байкемди жүктөшүп берди. Портердин аркасында жүктөдүк. Анан ошол байкем вообще өзүнүн эме болуп калды. Буттары баса албайм, бутунан кан агып атат. Анан ошо жездем үйгө алып бардык. Сразу элечи портер менен алып барсам, анын машинасына которуп, анан буттуга өзүбүз эме кылдык, могул жагынан байлапчы. Байладык. Анан канды токтотуш үчүнчү, анан сразу поликлиникага бардык. Өзүнгө барсак эч ким жок, жабык. Эми ошол атышуу учуру уже поликлиника саат 5-терде жабылат да. Барсак эч ким жок, эшик жабык. Анан кимге эме кылбай, жездем өзүнүн эмесиге чалса, ошо хирургка чалды. Чалса мен ушул жердемин деди. Алып бардык ошол жакка. Барсак кайра поликлиникага алып келдик. Алып келип, ошол эми бүт жак жабык, анан ошол мени аптеканан мени алды, уруксат алып. Бүтүн керектүү дарыларды алды. Биринчи жардам көрсөттүк. Анан элдердин баары ошол далага карап качып аткан. Ошол учурдачы эч ким эч нерге карабай, балдар жүргөн, калгандар ыйлап, эмне болуп качып аткан. Анан ошол учурда биринчи жардам көрсөттү. Анан байгемди эмнеге дейт, Исфанага алып барбасаңар болбойт деди. Ошо жездем машинасына салдык дагы, жолдо алып бардык ошол жака. Жолдо кетип өзүн бир жоготоюн деди. Анан бир медсестра салып алганбыз, анан эжем бар, анын бетине уруп өзүн жоготуп койгонго чейин барды. Бирок өзү араң жетип бардык да Исфанагачы. Анан ошол жактан реанимацияга саат 8:30-да, 9-дарга жакын бардык да Исфанага бардык. Анан ошол жактан киргизди. Ошондон кийин бизге врачтар эчтеке деген жок, жакшы деген маалымат бойдон берди. Анан бүт күтүп отурдук. Эртеси күнү саат 10-дордо киргизди да, бизде эч кандай эме кылбай эле. Анан силерди бишек алып кетет, даярдангыла деди. Ошо саат 1:30-дарда эмне кылды? Самолет келип бизди алып кетти бул жакка. Башка жакындарыңыздар жабыркаган? Кудайга шүкүр, эч ким жабыркаган жок. Эми просто биздин элдер эле кыйналды бул жактачы, элдер көчүп, баягы мындай учурлар болот эле негизи. Бирок биз мынчалык болбойт эле да. Атышуу болот эле деп анан качпайт элек, анан ушундай. Ушунку учур өтө каттуу болду да. Элден бүт эвакуация болду. Элдер өзүнө качты. Бизге эч кандай маалымат деле келген жок. Ушундай болот депчи. Ошо министерстводон келди. Алиса Карпбекова. Бүт ситуацияны айттык, ошону көзүнө операция чет мамлекетте болот экен дедик. Анан эмесе
айтты, биз өзүбүз дагы совещание кылып сүйлөшөбүз, врачыңарды чакырабыз, кайка барышты, биз эме кылабыз, посольстволор менен сүйлөшөбүз деди, кандай эме кыла алат деген боюнча. Анан эми азыр биз да ошону күтүп атабыз, мамлекет кандай жардам бере алат. Мисалы бизде азыр бем ушул жактан айтты, Турцияда эме кылды, чоң суммадагы акчаны айтты да. Биз үчүн чоң суммада андай бизде каражат жок. Негизи бул жактагы травматологдор айтып атат, буту бир аз жакшы болуп атат, бирок постепенно этап менен болот деп атат да. Бирок көздүн экен абсолютно чет мамлекетте сөзсүз болуш керек экен. Көздүн аркасында инородный тело бар экен да. Может, осколкиси бар дейт да. Аны алыш керек экен. Албаса болбойт деп атат. 2 операция болот дейт бир учурда. Трансплантация, роговица деди, ошондой болот деди. Бул окуя бүт кыргыздын жүрөгүн телип, Баткен элине жардам көрсөткөндөр четтен чыкты. Нурсултан Каработоев Баткен элинин атынан элге ыраазычылык билдирди. Урматтуу кыргыз элим, сиздерден баарыңыздардан ыраазыбыз. Баткен элинин интернационал айынан өзүбүздүн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бизге акчалай жактан, күн помощь жактан кайдыгер карабай баарыңыздар жандуу иште берип атасыздар. Сиздерге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушундай кыйынчылык учурда бизди колдоо бергениңиздерге сиздерден Алла ыраазы болсун. Кыргыз элиме ушунчалык билбейм кантип ыраазычылык билдиребиз, бирок чын жүрөктөн биз ыраазыбыз да. Ушунчалык бизге күтпөгөн жерден көп жардамдар келип атат. Ыраазыбыз. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы реквизиттер аркылуу байланышса болот.